Кыргыз улуттук музейи көп убакыттардан берки оңдоп түзөө иштеринен кийин 2021 жылдын ноябрь айында кайрадан ишке кирди. 2021 жылдын жыйынтыгын 2 миллион 200 миңге чукул пайда табуу менен жабышты. Албетте бул күтүүсүз жана эң жакшы жаңылыктардын бири. Мындан сырткары музейдин ичиндеги экспонаттар, музейдин ичиндеги атмосфера боюнча музейдин директору Гүлбара айым өзү тааныштырмакчы. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Сонуңуздар жакшыбы? Ишиңиздер ийгиликтүү болуп жатабы? Гүлбара Кадыровна, айтсаңыз, ушул музейдеги мурдакка караганда азыркы өзгөрүүлөр канча пайызда түшөт? Өзгөрүүлөр негизи толугу менен өзгөрдү. Толугу менен, жаңыча. Ушул жана жогоруда биз айтып өттүк, балким биздин маалыматты сиз дагы кичине толуктайтып чыгарсыз. Бул киреше жагы, жана дагы мындан кийинки келечектеги пландар боюнча 2022 жылга болгон кадамдар. Албетте. Өзүңүздөр билгендей, музей 5 жылдай жабык турду. Бардыгы күтүшкөн, коомчулук аябай күткөн. Анан албетте кызыгуу бүгүнкү күнгө чейин дагы күч. Өзүңүздөр билгендей, музей ушул 2021 жылдын 19 ноябрында ошо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен расмий ачылган. 20 ноябрь айынын 20-сынан баштап жалпы көрөрмандарды кабыл алып баштадык. Атайын ушунча күткөн музейди 10 күн ачык эшик күнүн өткөрөлүп, каалагандай кирип, каалагандай көрүп, акысыз ачык эшик күндөрүн өткөрдүк. 10 күн кабыл алдык. Элдерди абдан көп келди. Күнүнө мурда дагы айтып өткөнбүз, ушу күнүнө 3,5 миң 5 миңге чейин көрөрмандарды кабыл алып аттык. Ошончо көрөрманды тейледик да. Ачык эшик күндөрү ошо 10 күн аралыгында эле 35-40 миңге чейин көрөрмандарды. Албетте мындай ноябрда ачылып, анан декабрдын айына чейин жанагы 2 миллион 200 миң тегергендеги пайда таап атпайсыздарбы? Ошондо канча адам келди ушул декабрга? Ноябрь айында ошо 40 миңге жакын акысыз тейлесек, декабрь айынын ичинде 22,5 миңге чейин келди. Акы төлөнүүчү кызматка өткөндөн кийин бир аз азайды. Бирок 22,5 чейин көрөрмандарды кабыл алдык. Биздин атайын эсепке түшкөн каражат 2 миллион 123 миңге чейинки сом болду, да? Урматтуу достор, сиздерге Гүлбара Кадырбековна, улуттук музейдин директору өзү ушул музейдин ичине экскурсия кылып көрсөтүп бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Музейге келген көрөрмандарына бул эшик аркылуу киришет. Бул жерде бизде келген көрөрмандардын эсебин алып туручу атайын счетчик иштейт. Бул жерден өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күнгө канча киши, азыркы убакка чейин канча киши кирди. Бул жерден өткөндөн кийин көрөрмандарыбыз колун антисептик менен тазалайт дагы. Андан кийин бул жерге биздин кассабызга келет. Бул жерде биздин билет бааларынын баары ачыктык үчүн жазылган, бекитилген прескуранты негизинде. Кайсыл адамдар үчүн бекер болуп эсептелет? Андай шарт жокпу? Андай шарттар дагы бар. Бизде прескурантта бар. Ал жерде баягы улуу ата мекендик согушка катышкандарга мүмкүнчүлүгү чектелген карылар үйүнүн, балдар үйүнүн, ошондой эле эл аралык музей кеңешинин мүчөлөрүнө жеңилдиктер бар. Алар акысыз кире алат. Баяндамачылардын бөлүмү бул жер. Бул жерден орусча айтканда гид. Ооба, экскурсоводдор. Анан бул жерден баяндамачылар менен экскурсияга кетишет. Бирок ага чейин ылдый жакта биздин атайын кийим чечүүчү жайыбыз бар. Ошо гардеробко барып чечинишет дагы. Бул жерден экскурсовод баяндамачылар менен чогуу анан туруктуу көргөзмөгө экскурсия башталат. Өйдө карай жөнөйт экен да, түшүнүктүү. Кээ бирде экскурсияны каалабагандай дагы көрөрмандар болот. Балким, неге? Себеп? Өзүбүз көргүбүз келет дегендер дагы бар. Өзүбүз эле кыдырабыз. Кыдырабыз дегендер дагы болот, ооба. Биздин туруктуу көргөзмөбүз ушул жактан башталат. Өзүңүздөр билгендей, бул тарых музейи жаңылангандан кийин
биздин туруктуу көргөзмөбүз аябай кеңейтилген, атай көргөзмө аянтчалары дагы кеңейтилген, аябай чоң эле кеңейтилди. Мурда мисалы 1,5 миңден ашык 1600 экспонат коюлган болсо, бүгүнкү жаңыланган музейде 4,5 миңден ашык экспонат, артефакт коюлган. Ошо көрүүчүлөрдүн арасында бир суроо болот экен да. Ошо тарых музейинин мурдакы абалы боюнчачы, андан тышкары анын ичиндеги экспонаттар боюнча, ошол экспонаттар ушул ичинде эле калып сакталды беле же айрымдары алынып эскилиги жеткендер? Мындай эми экспонаттар эскилиги жетип деген болбойт. Негизи жаңыланганга чейин албетте сактоо шарттары жакшы болгон эмес, баягы эл аралык стандарттарга ылайык келген эмес. Кыйын эле болгон негизи баягы оңдоп түзөөгө чейин. Азыр болсо андай шарттар түзүлгөн. Азыр мен сиздерге тагыраагы ошол мурдак эски музейдеги экспонаттын баардыгы барбы ичинде? Албетте, ошол экспонаттын баары капиталдык ремонт учурунда атайын сактоочу жайларга убактылуу сакталууга баягы атайын тартиптери бар. Таң акталып, жыйналып, коробка, ящиктерге салынып, атайын убактылуу сактоочу жайларга сакталып келген. Алардын баары тең бар, албетте. Ошол буюмдарды, ошол экспонаттардын кээ бирлери да коюлган, бирок жаңыланганда бизде көбүрөөк мурда коюлбаган, туруктуу коюлган буюмдар кошумчаланган. Археологиялык казууларда табылган буюмдардан көбүрөөк толукталынган, мурдагы коюлбаган. Этнография бөлүмүндө дагы Совет доору боюнча деле бардык бөлүмдөрү боюнча негизи толуктоо көп эле жаңыланган. Анан айта кетүүчү нерсе, бизде туруктуу көргөзмөбүздө баягы 90% түп нуска буюмдар, 85-90% түп нуска, көчүрмөлөр аябай эле аз колдонулган. Ошол дагы бул абдан маанилүү да музейде. Анткени көрөрмандар ошо түп нуска канча бир кылымурда колдонулган буюмдарды көргүсү келип берет да. Анан ошондуктан биз дагы баягы түп нусканы көбүрөөк көрсөткөнгө аракет жасашыбыз керек, ошолорду көрсөткөнгө шарттар түзүшүбүз керек да. Музейге дагы кошумчаланып бир экспонаттарды кошуп салганга койгонго мүмкүнбү? Кошумчаланып мамлекеттен алып келеби же кандай? Туруктуу көргөзмөнү жасаганда албетте баягы кайсы бир биздин тарыхтын кайсы бир бөлүгүн дагы жакшыраак ачып көрсөтүп бергенге ылайыктуу кандайдыр бир баалуу буюм болуп калса, аны албетте биздин атайын методикалык усулдук кеңеш деген кеңеш бар. Ал жерде Илимдер академиясынан да тарыхчыларды чакырабыз, баягы тиешелүү тараптарды чакырабыз. Бирок бул кеңешме негизи музейдин ичинде түзүлгөн кеңешме. Бирок талап болгон учурда сырттан дагы эксперттерди да чакырабыз. Анан алар менен негизи ошол менен бул коллегиально чогуу чечим кабылынат. Ушул жерде мисалы тарыхтын ушул бөлүгүн жакшы элге жеткизүү үчүн ушул буюм менен толукталышы керек экен деп жалпы талкуулап, ал буюм албетте музейге келген ар бир буюмдун өзү буюм музей экспонат, музейный предмет деген музей буюму деген статусту алыш үчүн кандайдыр бир процедуралардан өтөт. Анан ал музей бизде каттоо бөлүмү аркылуу баягы ички өзүнүн тартиптери бар. Ошолордун баарынан өтүп, анан биздин каттоо китебибизге түшүп, ага карточка түзүлөт, паспорт түзүлөт, ошол буюмдун толук изилденип, маалыматтары бар жазылып, анан музей буюму деген статуска ээ болгондон кийин гана бизден каттоодон өтүп, атайын жеке номер берилет. Бул адамдардын эле паспортунда эле процедуралар өтөт. Ошондой болгондо гана анан бизде туруктуу көргөзмөгө коюу маселеси каралат. Бул 3-чү кабатта негизи ошо Таштоорунан башталат дагы. Бул Таштоорунан 3-чү негизи Таштоорунан башталат. Анан негизи бул 3-чү кабатта ошо археологиялык казууларда табылган буюмдар. Мунун баягы мааниси дегени эң башында ошо адамдар Таштоорунан баштап улам албетте өтүп келген деген маекенде ошол кезде адамдардын, бирок азыр биз сактарга өтүп кеттик, бирок Таштоору тиги жакта да. Биз сактарга өтүп кеттик, бирок Таштоору тиги жагында. Ошо мисалы мен азыр Таштоору деп атпайм, ошо таш куралдары да. Көргөзмө негизи ошо Таштоорунан, Кыргызстандын аймагында Таштоорунан башталат. Кыргызстандын аймагында археологиялык казууларда табылган буюмдар.
коюлган. Бул жерде ошо бир гана Кыргызстандын аймагында, чет мамлекетте жок. Биздин максат Кыргызстандын аймагында тарыхты көрсөтүү да туурабы, кыргыздардын тарыхын көрсөтүү. Анан бул жерде ошо таш куралдары, ошол доорго таандык таш куралдары көрсөтүлгөн. Бунун баары тең түп нуска. Андан кийинки өтөткөнүздө коло дооруна өтөбүз. Коло дооруна. Бул жерде ошо коло дооруна таандык артефакттар коюлган. Жана сиз жогоруда айтып өттүңүзбү, мурда ошо 1,5 миңдин тегерегинде экспонатлар бар эле, азыр ошо 4 миңге чукул депчи. 4,5 миңден ашык. Ашык деп. Ошону кантип толуктоо болду? Ошол кызык болуп жатат да. Кантип көбөйтүп алдык деген. Мындай, музейде негизи бул көргөзмө залдарында коюлган буюмдардан тышкары да биздин сактоо бөлүмүбүз бар. Музейде бүгүнкү күндө 100 миңге жакын артефакт сакталат. Биздин музейде 100 миңден ашык артефакт сакталат. И ошолордун ошо 4,5 миң бөлүгү эле азыр бизде көрсөтүлүп турат. Анан музейде туруктуу көргөзмө өзүнүн мөөнөтү бар. Ал музейдин көлөмүнө жараша алмашып турат да негизи. Көлөмүнө жараша жаңыртылып, жаңыча мындай оңдоп өткөрүлүп, жана жогоруда айтып өттүңүзчү, көп жагы кеңейтилди деп. Канчалыкка чейин бир мүмкүнчүлүгүңүз бар кеңейткенге? Кеңейтил, азыр болушунча кеңейтилген дегиси. Ошо кеңейтилгендиктен анан биз көбүрөөк буюмдарды көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алдык да. Мурда болсо өзүңүздөр билесиздер, бул имарат негизи Ленин музейинин имараты болчу да. Өзүңүздөр келсеңиздер керек, ошол кезде музейге анда баягы скульптуралык композициялар көбүрөөк болчу, чоң көлөмдөгү. Ошолор көп орунду ээлеген да. Анан ошонун эле ошолор калып эле, анан биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол эле аянтча да биздин тарыхты көрсөтүү аракети болгон да. Бирок баягы көргөзмө аянтчалары жетишпей келген. Бүгүн болсо алар негизи көрүп турбайсыздарбы, азыр алар алынган толугу менен бул эми биздин тарыхка Кыргыздын тарыхын көрсөтүүгө толук мындай шарт түзүлгөн. Бирок ошентсе дагы баягы ар бир музей негизи өзүнүн сактоо бөлүмүндөгү баалуу экспонаттардын көбүн көрсөткүсү келет. Көбүн көрсөткүсү керек. Ооба. Анан бирок бүгүнкү күндөгү ошо мурдакыдан албетте кыйла эле жакшы да. Баягы бизде жакшы аянтча бар, жетиштүү. Эгерде аянтчалар жетишпесе дагы мындай жаңы санарип технологиялар колдонулган. Эгерде биз туруктуу мындай кылып витриналарда көрсөтө албасак, мындай санарип технология аркылуу да кошумча маалыматты биздин мазмунду биз берели деген маалыматты бул медиа станциялар аркылуу берсек болот. Сүрөттөрдү көрсөтсөк болот. Маалыматтар бар бул жерде. Орусча, кыргызча. Орусча, кыргызча бул жагынан чыгып турат. Орусча, кыргызча, англисче 3 тилде. Мындай медиа станциялардан бизде азыр 24 тесттик режимде иштеп атат, бир аз оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Буларда негизи бул туруктуу көргөзмөнүн боюнча маалыматты толуктап бере турган станциялар да. Батпай, орун жикпей алгандарды дагы колдон келишинче ошо онлайн түрүндө болсо дагы көрсөткөнгө аракет эткен да. Сүрөттөр аркылуу дагы берип койсок болот. Мисалы мындай да, кээ бир буюмдар туруктуу көргөзмөгө баягы сактоо абалынын начарлыгынан чыкпай калышы мүмкүн. Эгерде ал деген баягы аябай эскирген болсо, аны биз чыгара албайбыз да, бирок сактап турабыз. Бирок атайын микроклимат менен бирок көргөзмөгө чыгара албай калышыбыз мүмкүн да, сактоо абалына карата. Анан ошондой болгон учурда деле мындай медиа станцияга анын сүрөтүн берип, анан маалымат берип койсо дагы болот да. Ошол. Бул ошо музей боюнча ойлоңуз. Музей боюнча канча кызматкер иштейт бүгүнкү күндө, ушунчалык чоң аянтчаны иштетиштери, ар бирин карап көзөмөлдөп туруштери чоң жумуш талап кылат да. Албетте, бизде бүгүнкү күндө канча кызматкер? 100гө чейин киши иштейт. Бирок штат боюнча 131, бирок азыр учурда 104-105 болуш керек, жаңылбасам. Ошончо кызматкер иштейт. Алардын албетте бул жерде 20га жакын тазалоочулар иштейт. Биз ар бир жуманын дүйшөмбү күндөрү санитардык тазалоо өткөрүп турабыз. Бул жерде бизде көп көрөрмандар келип аткандыктан күндүн аягында чынын айтканда аябай эле бир деп калат. Бул ушунча аянтча, Ооба, анан
ошо 20 тазалоочубуз иштейт. Ошонун баары тең күндүн аягында толук тазалап чыгат. Ошондой эле дүйшөмбү күндөрү да толук генеральный уборка деп коебуз, ошону өтөгөрүп турасыз. Урматтуу достор, биздин артыбызда турган жыгач мамылар буга чейин дагы ошо коомчулуктун бир талкуусунда калып келген жайы бар болчу, бирок мунун маанисин дагы түшүнгөндөрү бар, түшүнбөгөндөрү бар. Баягы бир ит көрүп үйрөт, бир ит көрбөй үйрөт деген дагы макал бар эмеспи, чындап айтканда. Ушул жөнүндө кененирээк түшүндүрүп берип кетсеңиз, мунда бир сөз түрдө ушул жерде турганынын сөз түрдө мааниси болот да. Албетте, музейде ар бир коюлган нерсе бир кандайдыр бир мааниге сөзсүз. Англисчесинде message деп коет го. Баягы кандайдыр бир маалыматты берүү да максаты жөн эле коюла бербейт. Бул боюнча түшүндүрүш керек, сөзсүз. Анан бул ооба көп эле суроолор жаралган. Бул боюнча көпчүлүк ошо түшүнбөгөн суроолор болгон, бирок албетте биздин баяндамачылар да түшүндүрүп турат келгенде. Айта кетсем, бул жерде негизи ошо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаралуу идеясы берели делген концепция. Негизи ошол негизги мааниси ошол. Бул жерде ортодо көрүп турасыздар, Барсбектин стеласы турат. Ортодо турат. Ортодогу Барсбектин стеласы. Ооба, ошол кыргыз мамлекетинин жаралышынын башында ушу Барсбек турган, ошонун бакы бул репродукциясы да негизи. А так негизи бул Минусинск деп билесиздер өзүңүздөр. Барсбек ошо сунга салгылашында кайтыш болгон. Ошол себептен бул бактарды айтып калышат. Ошол сунга салгылашында кайтыш болгондуктан, анан бул бактар ошол анын мүрзөсү, анан токойдун бул өткөн чактагы өтүп кеткен доор, ошо бактардын, ошо токойдун кичине элеси да. Ошондой мааниде. Анан ошондой эле өйдө жогору жагында байкасаңыздар. Тагыраагы ошо Барсбектин күмбөзүнүн тегерек айланасы деген сыяктуу маани экен да. Жогору жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, Манастын бул Герцендин тарткан сүрөттөрүнүн бакы Манас сюжеттери берилген. Ошока чагылдырылган туруп, Барсбектин күмбөзүнүн үстүнө. Ооба, анын экөөнүн да байланышы бар. Сиздер өзүңүздөр билгендей, бакы ошо Манастын жаралуу доору ошо Барсбектин дооруна дал келет деген көз караштар бар. Айрымчыларда. Ошон себептен бул жерде ошо Манас дагы берилет, Манас дагы айтылып турат. Биз көрүп турабыз, баягы буга чейин бир нече жыл мурда дал ушул отургучтар боюнча да суроолор болду эле. Айрым социалдык тармакты колдонуучулары булар мурдакы ошол алынып келинген окаттар жок болуп кетти деген сыяктуу өңүттүү да маани комментарий жазгандар болот экен. Ошолорго түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, негизи бул жер концепция боюнча ошо кафетерий болушу керек. Кафетерийдин орду турат, алынып келинген буюмдардын баары тең эле бар. Бул кафетерий азыр убактылуу иштебей эле турат, себеби бир укуктуу ченемдик актыларыбызда оңдоп түзөөчү жерлер бар. Анан азыр убактылуу ишке кире элек, бирок буюрса ишке кирет деп турабыз. Бирок бул жерге алып келинген эмеректердин баары тең ордунда. Ошол бойдон эле ордунда, ооба. 4-кабатта бизде орто кылым тарыхы башталат. Орто кылым тарыхы барып 16-жылга чейин, Үркүнгө чейин. Айланып барбы? Айланып барып, ошо Үркүн менен өтөт. Кыргызстанып баягы өзүңүздөр көрүп турасыңар. Этнографиялык буюмдарыбыз бул жерге жакшы кенен берилген, кийимдери, ошо көчмөн элинин жашаган боз үйү, ат жабдыктары, этнографиялык биздин бул жерде буюмдардын баары берилген. Аттар бар эле го, ошолордун ордунда ушулар. Ооба, бул биздин мурдакы музейдин өзүнүн манекендери болчу. Мурдакыныкы. Буларды биз реставрациядан өткөрүп, анан биздин ат жабдыктарды көрсөткөнгө колдондук. Бул жакта атактуулардын кийимдери бар же? Жок, атактуулардын деле эмес, негизи бирок биздин ошо кыргыз элинин, көчмөн элинин кийим кечектери. Ошол кайсы кылымга таандык болуп калат? Кайсы кылым эле? Бул 19-жылы кылым вообще-то негизи, 19-жыл кылым. 20-жыл башы. 19-жыл кылым. 19-жыл кылымдын аягы, 20-жыл кылымдын башын
да кыргыздын кыздар, кыргыз эли кийген кийимдер. Биздин туруктуу көргөзмөнүн 4-кабатында ошо орто кылым тарыхынан башталып 16-жылга чейинки тарых чагылдырылган. Бул жерде тегерендиткен да? Ооба, тегеренесиздер. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй биздин этнография буюмдары көбүрөөк коюлган. Ат жабдыктары кыргыз элинин ошо 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында кийген кийимдери кенен берилген. Бул баягы учулган аттардын ордуна коюлган аттарбы ошондо? Ооба, бул негизи бул манекен музейдин өзүнүн манекени мурдагы оңдоп түзөөдөн өтүп, реставрациядан өтүп, анан кайра биз колдондук ат жабдыктарын көрсөтүүгө. Баш кийимдери бул жакта дагы кенен берилген. Бул ушул кийимдерчи мурдакы музейде эле бар болчу да? Же дагы толуктоолор болдубу? Толуктоолор дагы болгон. Музейде негизи туруктуу көргөзмө түзүүдө атайын толуктоо комплектование деп коет. Биз музей фондун дагы толуктаганга буюмдарды топтоо ишин жүргүзөбүз. Албетте бар арасында мурда музейде дин фондунда жок буюмдар дагы бар. Албетте алар баягы каттоо бөлүмүнөн өтүп музей буюму катары биздин фондко кабыл алынган буюмдар. Бул жак атмосфера көрүп тургандай эле башкача экен. Эмне себептен ушундай кийистерди, шырдактарды өзүнчө бөлмөгө бөлдүңүздөр? Мунда бир мааниси бардыр. Бул эми башында жалпы концепциясы иштелип чыкканда ушундай иштелип чыккан экен. Бирок бул сиз айтып белгилеп өткөндөй биздин көрөрмандар эң көп келген, аларды аябай кызыктырган бөлүктөрүнүн бири бул жерде ошо кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнөн жаралган биздин ала кийиз шырдактар кийизден жасалган, туш кийиз килем чийден жасалган буюмдар, ошо кол өнөрчүлөр колдонгон аспаптар, усталары колдонгон шаймандары көрсөтүлөт. Ийик көрүп турасыздар, килем токуган станок, ошо ушул кол өнөрчүлүктө колдонулган негизги шаймандар. Булардын баары тең ошо 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башына тиешелүү буюмдар. Бул жерде ошо туш кийиз, сиздер билгендей, негизи кыргыз кол өнөрчүлүгүндө ар бир орнаменттин өзүнүн мааниси бар. Бул жөнүндө негизи Рындин менен Антипинаны билесиздер, көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, көп эмгектерди жаратып кеткен. Ушундай туш кийизи болобу, ала кийизи болобу, шырдагы болобу, ошонун баарында тең баягы түшүрүлгөн оймо чийимлердин баары терең мааниге ээ. Бул туш кийиз аябай жакшы сайылган, сайма болуп сайылган туш кийиз. Муну мурда кызга сеп катары, эң баалуу буюмдардын катары, ортосунда сөзсүз мындай тумарчасы болгон. Ал ошо жамандыктардан, жаман көздөн сактасын деген мааниси бар да. Азыр жыйынтык сөз деп суроого жетип калдык. Ренат, аркача көтөр. Кыстап кетер. Азыр. Жогоруда ушул толуктоолор болсо дагы андан бетер жакшы болот. Ошо кыргыздын тарыхын чагылдыруу биздин бирден бир максатыбыз деген дагы сөздөр болду. Анан ушул азыр ушул тармактын адиси катары ушул Кыргызстанда археологияга болгон маани, басым, бир мындай акцент кандай? Башка мамлекеттерге салыштырмалуу, мисалы бөлөк мамлекеттерде ошо археологдор үчүн атайын акча каражаттары бөлүнүп, мамлекеттик деңгээлде бир иш-чаралар бардыгы болот да, бирок бизде ага маанай кандай? Музей, ар бир музейдин негизги эң биринчиден ошо топтоо. Музей тарыхты жазбайт, музей ошо тарыхты чогултат. Топтойт. Ооба, чогултат. Ошо буюмдар аркылуу, артефакттар аркылуу биз деген тарыхты муундан муунга баягы материалдык көрсөткүч негизинде жеткизип бере турган мекеме да. Анан ошо сиз айтып өткөндөй буюмдарды топтоо, археологиялык казуулар болобу, кандай жол менен болсо дагы негизи биз буюмду топтошубуз керек. Ал бизде планда бар. Сиз жана археологиялык казуулар жөнүндө айтып кеттиңиз. Биз дагы азыр учурда атайын билим берүүчү мекемелер менен да сүйлөшүп атабыз. Баягы
биргелешип экспедицияларды жүргүзүү боюнча биз дагы келечекте биз музей кызматкерлеринин дагы археология бөлүмүнүн кызматкерлери болобу, биздин музей кызматкерлерин дагы ошондой экспедицияларга, биргелешкен экспедицияларга жүргүзүп, анан алынган буюмдарды бизде музейдин алкагында изилдеп, анан музей предметине айландырып, анан музейге коюп. Эми пландар негизи аябай көп. Мындай суроодо албетте бул тармакта биз адис эмеспиз, бирок археологдор, мисалы көз карандысыз өз алдынча иштеген археологдор ошо казып, таап алып келген буюмдарды силер балким сатып аласыздарбы же кандай бир өңүттө кабыл алуу болобу? Кыргызстандын аймагында табылган негизги табылгалар ал кыргыз мамлекетине таандык, тийиштүү. Албетте, эгерде ал мисалы бир кайсы бир мен жашаган үйүмдүн да мисалга алсак, ошонун аймагынан огороддонбу бир жерден мисалы бир буюм таап алсам, ал үстүндө мен үй салып жашайм, огородун колдоном макул. Бирок андан табылган кенчтер ал кыргыз мамлекетине таандык, анын менчиги да негизи. Ким табалса да алып келип бериши керек. Кайрылыш керек, сөзсүз. Маданият министрлигине кайрылыш керек же музейге кайрылышы керек. Бирок ал жерде албетте алар дагы негизи казат, табат, бирок анын атайы ошонун баасына жараша сатылбашы керек да. Эми ал жалпы кыргыз элине таандык нерсе да, ал аны өзү коммерциялык максат болбошу керек. Болбошу керек. Аны алар сата албайт да негизичи. Бирок биз мен да учурдан пайдаланып биздин жарандарга кайрылат элем. Эгер ошондой таап калса, бизге музейге кайрылсын, же Маданият министрлигине кайрылсын, же Илимдер академиясына кайрылсын. Элдин албетте, ар бир жарандын өзүнүн эгерде патриот болсо, мисалы да, бакка акча каражат сурабай эле, албетте баягы чыгымдары болушу мүмкүн. Андайды биз деле карайбызбы, алып келип берген чыгымдары болот да, казышат алар. Мисалы кандайдыр бир мындай кичине анча-мынча чыгымдары болот да, ошол алып келүү боюнча же тазалап анан алып келиши, ошолдой чыгымдарын төлөп бере алабыз да, мисалы ошол жагын караса болот. Бирок ал сатуу боюнча эч кандай ойлонбошу дагы керек экен да. Ооба, ошого чакырам да биздин жарандардычы, андай кызыкчылыкты көздөбөй, тескерисинче ошондой табылган буюмдарды бизге алып келсе, биз аларды изилдеп анан музейге койсок сонунда турабы? Биздин тарыхты дагы кеңейтебиз, дагы маалыматтарды кененирээк бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эртең ким болобуз дегенге бир багыт берет экен. Албетте. Чоң рахмат. Бул бөлмө дагы өзгөчө бөлмөлөрдүн бири көрүнөт. Азыр көрүп тургандай эле бул жактагы жасалгандагы жана андагы буюм тайылдары боюнча дагы абдан кызыктуу экен. Мындай айтканда адамды интрига кылат экен деген. Маалымат бере кетсеңиз, бул жак кандай? Бул дагы албетте биздин көрөрмандардын кызыкчылыгын аябай жараткан бөлүмдөрдүн бири. Бул жерде ошо кыргыз элине таандык музыкалык аспаптар кенен берилген, түрлөрүнүн баары берилген бул жакта. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, комуз, жетиген, керней, сурнай, долбас, оз комуздар, кыргыздарга тийиштүү музыкалык аспаптардын баардыгы бар экен. Ооба, жыгач, оз комуз кош керек го. Уже азыр уланып бересиз, эң аягында жыйынтыкта сөзсүз ушул деп турган көп келишет кишилер дагы Кыргызстан булуңмушун эми дагы ковид неме токосо чакырып коюп, чет мамлекеттен дагы немелерден өтүп табабыз депчи. Силерде неме бар да интернетте? Ооба, сайтыбызбы? Сайт бар, социалдык баракчаларыбыз бар. Точно, социалдык реклама көтөрсүң да. Ооба. Ошондой кылабыз деп өзүңөрдүн пландар жөнүндө неме жөнүндө айтып туруп. Социалдык баракчага айга кысымдасыздар, келип туруңуздар. Биз дайыма силер үчүн эшигибиз ачык. Суроо сунуштар болсо дагы сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Сунуш пикирлерди жыйынтыктайсың, анан сөзгө өтүп. Баштайбыз. Биз акыркы кабатта турабыз. Бул жакта эмнелерди көрө алабыз? Акыркы кабат биздики ошо Совет бийлигинин орношуу менен 17 жылдан тартып бүгүнкү эгемендик күнүнө чейинки тарых чагылдырылат. Баш аягынан, ошол экскурсиябыз дагы жыйынтыкталып келе жатат. Сиздин өзүңүздүн мындай айтканда жанагы эркин
Үнтада койчу эле. Жыйынтыкта сөзгө. Рахмат, учурдан пайдаланып, мен бардык Кыргызстан жарандарын биздин тарых музейине келип маданий азык алып кеткенге чакырам. Бизде ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда маалыматтар дагы берип турат, ушул жерге дагы жазылсаңыздар болот, маалыматтарды алсаңыздар болот. Биздин расмий сайтыбыз бар, ал жерден дагы маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Сизге дагы чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, атайын ушул көрөрмандар үчүн, атайын өзүңүз жеке бардыгын кыдырткандыгыңызга, ишиңизге ийгилик болсун. Дагы бир чоң музейдин жаңы жаңылыктарынан жолугабыз. Аман болуңуз. Рахмат, чоң. Рахмат.